Assalamu alaikum Kırgızstan bağbanları, жүзүм сүйүүчүлөр. Көптөн бери тартала келе бүгүн ушул кандай кылып жүзүмдү чымчыктардан жана аарыдан сакташ үчүн жана дагы керектүү бир нерселерден айта кетейин деп чечтик. Мына обычный эле мондай базарда сатат. Жанагы пияз, картошка 5 килограммдык салышат, ушуга арзан эле турат. Ошолдон алып келип, мына ушундай алып кийгизип койсоңор, мына ары кире албайт ичине, жана чымчык дагы чокубайт, ичинде тура берет. Мынакей ушундай кылып кийгизип койсоңор болот. Андан кийин дагы бир айта турган нерсе, август айынан баштап уже чеканка деп коет. Чеканка кылып, моореки мына сабагы ушул күрөң түстө катуу жыгачтай болуп турат. Дал ушундай бышыш керек. Сабагы ушундай болуп бышып жетилиш керек. Ошол сабагы ушундай болуп бышып жетилгенде кышында бул туруштук берет суукка. Эмки жылы урожайга дагы мөмө берүүсүнө дагы жакшы болот. Ошон үчүн ушундай бышырып кээ бир сорттор бар, аларга жардам бериш керек ушундай бышыш үчүн. Кээ бирине өзү бышып баштайт. Мына августта эле бул бышып баштаган. Мынакей бир топ жерге чейин кеткен да, мына. Зате үстү жака чейин анакей. Мынакей. Көрдүңөрбү? Бул бышып уже жетилип өзү баратат. Кээ бир сорттор бар, жакшы быш элек. Мынакей мисалы бул жерде турат. Мынакей сапсары болуп эле. Көрдүңөрбү? Ушуну бышырыш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Азыр августтан баштап мынакей жогору жакта, мына бул жагынан көрсөтөйүн. Биз минтип чеканка деп коет, орусча айтканда. Мына учун кесип сала беребиз. Мына бир сыйра көрсөтөйүн. Мына түбүнөн өсүп чыккан, где-то 2 метр 20 сантиметрге чейин барат бийиктиги. Андан кайра ылдый түшөт мындайынан. Түшүп келгенде анан өзүңөрдүн боюңардай кылып, анан учунан минтип кесип чеканка кылып коесуңар. Мына. Анан уч жагынан ошо мындай майда пасынак деп коет. Ошо пасынактар чыга берет. Мынакей. Мына бул жерде чоңураак болуп чыккан. Мынакей өзүнчө. Мынакей. Көрдүңөрбү? Мына түбүнөн пасынак деп коет. Мына. Бул основнойу, бул пасынак. Ошон үчүн ушул жагынан өсө берет. Бул өсө берсин, эчтеке болбойт. Самый главный бул жагынан өстүрбөгүлө. Мына бул жагы деген түз, эч кандай мына пасынактар жок. Мен бүт алып чыккан. Жазы жайы менен алып 2 метр колуңардын учу жеткенге чейин эч бир пасынак өстүрбөйсүңөр. Бул жакта түп түз гана өсүш керек. Анан үстүңкү жакка баргандан кийин, анан ылдый түшкөндөн кийин анан пасынакты кой бересиңер дагы. Анан ылдыйраак ушундай келген учурда уштарын кесип чеканка кылып койсоңор, рост өсө турган нерсеси убактылуу бир жумага чейин токтойт. Ошо токтогон учурда анан кийин бул жака сабагына бул жалбырактан фотосинтез болот. Анча-мынча нерселер бул сабагына уже быша тургандай болот да. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Мына коричневый болуп, күрөң түстө жыгачтай болуп катып турат. Быш электериники мынакей. Көрдүңүздөрбү? Бышканда ушундай болот. Кышкыга бардыгын ушундай кылып биз бышырышыбыз керек. Чеканка кылыш керек. Чеканка боюнча YouTube'да өтө көп материалдар көп. Андан сырткары биз мына ушул августтан баштап бардык удобрение менен баарын бүт токтотобуз да, бир гана калийный удобренияны гана сээп баштайбыз. Калийди сууга чылап, полисту деп коет, жалбырагына чачсак, ошондо батыраак баягы сиңирет өзүнө.
батыра калат. Анан тамырына дагы азыр сугарганга болбойт, себеби бышып атканда сугарганда кээ бир жүзүмдөр жарылып кетет суудан. Ошон үчүн ар бир жүзүмдүн өзүнүн сортун билишибиз керек. Кайсы сорт, ал кандай өсөт, сууга жарылып кетеби, жарылбайбы, кандай болот, ошолорду билип туруп ошого жараша анан же сугарабыз же сугарбайбыз. Ошон үчүн көбүнчөсүн калийный удобренияларды калийди эле жалбырагына эле чачып турабыз. Где-то бир 15 күндө бир мындай слабый раствор кылып, өтө күчтүү эмес, слабый эле. Мисалы үчүн сатып алып атканда магазинде канча норма болсо, ошол нормадан эч качан ашырбашыбыз керек. Нормадан кичине кем болсо, ал наоборот жакшыраак болот. Бирок ашпаш керек. Аны ошол магазинде алып атканда сурасаңар айтып берет. 1 литрге же 10 литрге мынча кошосуңар деп. Ошол норма менен эле жалбырагына эле чачып турсаңар, калийный удобрение, только калий. Азыр азотту, фосфорду токтотобуз. Микроэлемент башка жана эмелерден жайдын ортосунда негизи бир чачып коебуз. Андан кийинкисине уже только калий. Азыр только калий бериш керек. Ошол калийный удобрение как раз ушул сабагына керек болот. Кышында бул жакшы үшүбөй жатат жана эмки жылкыга, урожайыңарга дагы жакшы таасир берет бул. Анан эгерде мындай болуп, коричневый болуп бышпай калса, ал эмки жылкыга өлүп калат, ал жарабайт өзү. Ал жарабайт. Ал өспөй да калат. Анан анын түйүнөн чыгат. Ал түйүнөн чыкканда кээ бир сорттор урожай берет, кээ бир сорттор урожай бербей калат. Ошон үчүн ушул орусча айтканда агротехникаларды жакшылап YouTube'дан карап дагы үйрөнүп алсаңар болот. Ошон үчүн мына биринчиси азыр август айы уже чеканка деп коет. YouTube'дан карасаңар көрөсүңөр, учун кесип кое беребиз. Анан кийин калийный удобрение берип баштайбыз. Анан жана башында мен айткандай мына ары менен чымчыктан сакташ үчүн ушундай бир сетке кийгизип чыгабыз. Эгерде жүзүмүңөр өтө чоң, узун, көп болсо, анан муну кийгизип чыгыш өзү кыйын, бирден кийгиз. Анда ушундай эле бир сеткалар сатылат, рулондоп. Ошо рулондоп туруп эле ушу капталга эле мындайдан тедеги башынан баштап туруп эле бияктын бетинен бирди, аркы бетинен бирди кылып эле, анан мына зымга эле мындай жанагы прищепка менен мынтип кыпчытып эле карматып жаап кое беребиз. Иши кылып кандай болсо дагы ар ким балким башка да бир методдору бардыр, бирок мен ушул методдорду колдоном. Мынакей. Обычный эле базардагы жанагы пияз салып саткан эле сетка. Зато жакшы. Бир 200-300 түп өзүңөрдүн эмеңерге жараша алып келип туруп, кийгизип койсоңор болот. Мынакей. Анан көчөткө, мисалы үчүн мына көчөткө бул жерде турат, менин ар жагымда. Ал көчөткө деген тигилгендерди дагы уштарын бир карыштан кесип алып салыш керек. Росту токтотуш керек да азыркы учурда. Ошо росту токтотуп биз сабагын бышырыш. Ушул мынакей сабагын бышырыш аракетинде болушубуз керек. Росту токтотсок бир жардам болот. Анан калийный удобрение чачканда жакшы сабак бышып берет. Түйүн мынакей эчтеке өстүрбөйбүз. Көрдүңөр? Андан башка дагы суроолоруңар болсо комментарийге жазгыла. Бош болгон учурларда сурооңуздарга жооп бергенге аракет кылабыз.